Амансыздарбы, кыргыз элим, саламатсыздарбы? Менин атым Эдита. Мен Москвадан сиздерге кайрылуу жасап атам. Анан жана ушул кичи балам пароксерсе менен ооруп, ушул больницаларда ушул баламды айыктырып жүрдүм десем дагы аябай көп комментарийлер түштү. Ошол сиздердин комментарийиңиздерге деп окуп, ушу сиздерге бир кайрылуу жасоону чечтим. Себеби мен баламы Кыргызстанда бизде ушул бала төрөлгөндө Кыргызстандан ушул баланын тубаса жүрөгүндөгү порок сердце бар экенин Кыргызстандын доктурлары билген эмес. Бизде ушу медицинанын жоктугу деңгээли өтө бир төмөндүгүнөн ушундай ооруларды балалар төрөлгөндө билбей ушуга халатность карап атышат да, ушуларчы кайдыгер карапчы. Себеби мен ошол төрөлүп балам келгенде дагы Кыргызстандан төрөлүп келгенде аябай диагнозубуз жакшы, эч кандай оорусу жок деп келгенбиз. Андан кийин дагы 9 айында ушул больницага да бир түшкөнбүз Кыргызстанда. Анда эми бир ушу ич өткөк оору менен диарея менен түшкөнбүз. Ошондо дагы текшеришип баламын ушул жүрөгүндөгү аябай чоң тешикти ушул биздин Кыргыздын ушул кызматкерлери, медицина кызматкерлери ушулар көргөн эмес. Анан ошол боюнча Москвага келгенмин. Балам ал убакта Москванын жарандыгы жок болчу. Анан бирде дагы поликлиникаларга көрсөтүп учетко тура алган эмесмин. Башында биздин российский гражданствобуз жок болгондуктан. Анан ушул бир күн балам ооруп калып, ушу жөнөкөй эле жана ОРВИ грипптен осложнение берип, баламы бир аз катуу оорутуп алдым. Айлам кетип, анан скорый менен ушу биз больницага кеттик. Больницага барганда бизди ушу инфекционныйга жөнөттү. Ошо инфекционный бөлүмдөн баланын тырмагынан баштап чачынын учуна чейин бул жерде текшеришет экен. Ошол жерден ушу баламын жүрөгүнөн порок сердце, анан паховый грыжа деген диагнозду, көзүнөн дагы диагноз, ушул диагноздордун баардыгын балам 1 жашка чыгып калганда ушул Москванын жөн эле бир грипп болуп түшкөн жерден ошол больницанын доктурлары бүт текшерүүдөн өткөзүп, ошолор билип диагнозубузду чыгарып берген. Ошондо ошо главврач менен чакырып айткан: эмне үчүн ушул роддомдо төрөлүп аткандагы силердин доктурларыңар ушул жүрөктөгү чоң тешикти эмнеге көрбөйт? Анан 9 айдагы медкартаңарда ушул бала доктурга түшкөн экен ушул диарея менен. Ошол маал эмне үчүн булуптур төрөлгөндө көрбөсө, 9 айда ушул ооруну көрсө болмок. Эмне үчүн силердин доктурларыңар мындай кайдыгер карайт? Эгерде сен чындасаң, Кыргызстанга барып ошол доктурларды сотко берип соттошсоң болот деп айткан да. Анан эми каяктан ал убакта балам ооруп атса, баламын ошондой чоң диагноздору чыккан болсо, ошого коркуу менен, шок менен аларды сотко бермек турсун, биякта баламы келечекте кандай кылып айыктыра алам деп ошол проблема менен ойлонуп, ал тууралуу ойлонгон дагы эмесмин. Ошон үчүн ошо өзүбүздүн ушул медицина кызматкерлерине да кайрылып кетем. Ушул балдар төрөлгөндө ушул балдардын ден соолугун аябай жакшылап текшерсеңиздер дейм. Себеби башында канчалык ооруну эрте билсең, ошончолук айыктырганга өтө тез айыктырса болот да. Анан качан оору өтүшүп кеткенден кийин кээде ушул айыктыргандан натыйжа чыкпай калган убакыттар көп кездешип атат. Ошондуктан сиздерге кайрылганым себеби ошол. Анан ошол эгерде Москвада, ушу Россиянын шаарында, Россиянын жарандыгы болбосо дагы ушул больницаларга жатып калсаңыздар, мага айткан, 1 сутка жатканыңарга ушул балаңа өкүңөр 3000ден төлөнөт деп. Анан мен ошол доктурга келип, ошол жерден главврачка кирип айттым: мен ушул жерде канча күн жатсам, 2 жума жатамбы, 3 жума жатамбы, күнүнө 3 суткасына 3000ден төлөп, мен канча акчаны бул жерде көп чыгаша болуп калат. Мен бул чыгашага даярмынбы, даяр эмесминби? Сиздер менен скорый менен түшүп калып ушундай деп положенияны айтсам, главврач айтты: сизден бөлүнгөн акча, сизден түшкөн акча биздин ошол Минздравга гана түшөт. Ошон үчүн бул сизден түшкөн акчанын бизге 1 тыйын пайдасы деле болбойт.
Ошон үчүн главврач менен сүйлөшсөңүздөр болот экен. Бир сом акча бербестен ушул жерде канча күн десе ошончо күн жатып, ошол больницадан 2-3 жолу ушул больницаларга жатканда главврачтар менен сүйлөшүп, акысыз дарыланып чыкканбыз. Сиздердин дагы Кудай сактасын, башыңыздарга андай ушу доктурга, анан ушул милицияга түшкөндө Кудайым өзү сактасын. Бирок эми бир себептерден ушу ооруп, балдарыңыздар ооруп, ОМСиңиздер жок болуп калып, ушу полисиңиздер жок болуп калып, доктурга түшүп калган болсоңуздар, ошо тартынбастан ошол чекти жазып берет, мынча күнгө мынча төлөйсүң деп, ошол чекти көтөрүп эле кассага жүгүрбөстөн ошол жаткан отделенияңыздардын главврачтарына жолугуп, положенияңыздарды толугу менен айтып, ошондо баардык адамдар, докторлор деле адам, милиция кызматкерлери деле адам болгон үчүн көпчүлүгү сиздин акыбалыңызга өтө түшүнөт. Ошон үчүн көпчүлүк учурда алар дагы бизге жардамын аябайт. Ошол нерсени айтып кетким келет. Анан ошо жүрөк оору боюнча дагы аябай көп суроолор болуптур. Комментарийлерден окудум да, өзүмө түздүмө-түз чалып дагы сурашты. Ошол сиздерге жооп катары айткым келет. Мен баламы ошол Бакулевадан алар ошол кесип операция кылып тешикти жамайбыз дегенинен алар бекер. Ал убакта уже балама гражданство алып бергенмин, ОМСибиз бар болуп калды. Анан Бакулева айтты, ошол бекерге, ошол ОМСтин негизинде балаңыздын жүрөгүн жамайбыз, бирок ошол кесүү жолу менен, бычак тийгизип, кесүү жолу менен операция жүргүзөбүз дешкен. Анан алга да чыдабастан ошо Филатовскийге да барганмын. Филатовский дагы кесебиз деди. Анан үчүнчү ушу Морозовский, аябай чоң Морозовский больницага бардым. Ошол больницадагы докторлор көрүп, ошол докторлор айтты, биз ошо кеспестен, бычак тийгизбестен, ошо стенд салып, айыктырып бере алабыз. Балаңыз дагы ушул операциядан кийин бир күндөн кийин жүгүрүп чуркап ойноп кетет деп. Бирок ошол коюла турган стендтер чет мамлекеттен келген үчүн импортный болуп, акысы кымбат деген да, бул жүрөк боюнча ушул аябай чоң пулду, суммадагы акчаны талап кылышат. Анан ошондо дагы главврачка айтканмын, азыркы учурда сиз айткан акчаны, сумманы мен таба албаймын. Бул мен үчүн өтө чоң суммадагы акча, бирок баламы айыктыргым келет деп энемин да көз жашымы агызып ошол аялга айтканмын. Ошондо ошо главврач айтты, Россияда эң чоң ушул оорукчан балдарга каралуучу чоң Рус фонд деген фонд бар деди. Бул фонд сен Кыргызстандын жаранысыңбы, Өзбекстандын жаранысыңбы, украинецсиңби, сен россиянинсиңби, баардыгыңыздарга тегиз деди. Бирок ал убакта эми балама Россиянын жарандыгын алган бирок. Анан ошол Рус фондго кайрылыңыз, ошондо ошол Рус фонд сиздердин балаңыздын операциясына акча чогултуп берет деп айтышты. Анан мен айттым, мен бул Рус фондго кантип кайрылам, кайсы почта менен жазамбы, эмне кылып кайрылам, кат жазамбы, звонок кыламбы, жол жоосун билбесем, башыма мурда өтпөсө деп айтсам, анан алардын өздөрүнүн ушул фонддор менен булар ушул биргеликте иш алып барып келишет экен. Анан өздөрү ушул фонддун электронный почта менен фондко анан баламын бүт история болезнинен бери жазып, өзүнүн фамилия атын жазып, өзүнүн атынан кайрылуу жасап берген. Ошол врач ошол булардын кайрылуусу менен балама 1,5 айдын ичинде ошол керектелүүчү чоң сумма акчаны ошол Россиянын Рус фонду чогултуп берген. Анан ошол акчанын негизинде анан баламы ошол Морозовскийден 1 сом акча төлөбөстөн ошо элдин чогулган акчасынын негизинде операция кылып баламы айыктырып чыкканмын. Ошон үчүн сиздер дагы ушундай бир нерсеге туш келип калган болсоңуздар, ооруга коркпостон ушул больницалар менен сүйлөшүп, больницалар өздөрү да жардам берет, өзүңүздөр да карап турбастан ушундай фонддор, өзүбүздүн Кыргызстанда деле эң сонун жардам берүүчү фонддор бар. Ушул фонддорго тартынбастан кайрылып, анан дагы бир тааныш байкеден укканмын. Анын кызы уже 18 жаштан жогору болуп калган экен.
Анан алга ошо Русфондко кайрылып алышпаптыр. Анан биздин ушу Москвадагы Проспект Мирадагы мечитке барыптыр да. Мечитке барып, ушундай акыбалыбыз ушундай, кызымдын жүрөгүнөн ушу порок сердцеси бар тубаса, бирок тешиги 3-4 жеринен болгон үчүн операцияга чоң суммадагы акча талап кылып атышат деп. Ошондо бул мечиттин имамы айткан экен, ошол больницадан операцияга канча акча талап кылынат деген чекти алып, анан ушу история болезнинин баардыгын тууралап, ушул документтерин тууралап алып келсеңиздер, мечит дагы өздөрүнүн атынан эч эле болбосо ушу жарым суммасын төлөп бере алышат экен. Ушундай дагы жол бар экен. Ушундай эми бир ушундай чоң оору дартка чалып калган болсоңуздар, эми кыргыз элим эч качан оорубаңыздар, дегиле эл журт эч ким оорубасын. Бул нерсени мен өтө жакшы билемин. Эч кимиңиздерди мындай күнгө туш келип калбашыңыздарды каалайм. Эми ошентсе дагы эми башка келген пешенеге жазып коюп, ушундай ооруга туш келип калган болсоңуздар, коркпостон ошол больницалардын ушу главврачтары менен сүйлөшүп, бүт бар жогун ийне жибине чейин билип, анан ушундай элдерден жардам алып болсо дагы айыгып саламаттыгыңыздарга кам көрсөңүздөр болот. Ушул кайрылууну ошол комментарийдеги байланышка чыккан адамдардын суроосу менен сиздерге тартууну чечтим. Эгерде көп сүйлөгөн болсом кечирим сурайм алдын ала. Эч кимиңиздер оорубаңыздар. Ушул оорузоонун күнүндө баарыңыздарга ден соолук каалайм. Саламатта калыңыздар.